Садыр Жапаров Татарстан президенти Рустам Минниханов менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн Татарстан Республикасынын президенти Рустам Минниханов менен жолугушту. Жолугушууда кыргыз-татар эки тараптуу байланыштардын келечеги жөнүндө пикир алмашуу болду. Садыр Жапаров Кыргыз өлкөсү менен Татарстан элдеринин маданиятынын тилинин окшоштугу, бирдин жалпы када салттар бириктирип турарын жана аларды колдоо зарылдыгын өзгөчө белгиледи. Кыргыз өлкөсү бүгүнкү күндө Орусиянын өнүккөн аймактарынын катарына кирген Татарстандагы ийгиликтерге канааттануу менен көз салып тургандыгын кошумчалады. Ал Рустам Миннихановдун кыргыз-татар эки тараптуу байланыштарын өнүктүрүүгө жана илгерилетүүгө ынта коюу менен мамиле кылгандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Биз ар дайым тыгыз кызматташууга, эки өлкөнүн элдеринин кызыкчылыгындагы экономикалык, соода, маданий байланыштарды өнүктүрүүгө ынтызарбыз деп белгиледи Садыр Жапаров. Рустам Минниханов электрондук башкаруу, инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашыруу жана башка чөйрөлөрдү тажрыйба алмашууга даяр экендигин билдирди. Садыр Жапаров Москвадагы кыргызстандыктарга жолукту. Жапаров Путин менен болгон жолугушуунун жыйынтыктары, анын ичинде Россияда эмгектенген кыргызстандыктардын маселеси дагы талкууланганы тууралуу маалымат берген. Россияга иш сапар менен барган президент Садыр Жапаров Москва шаарында Россияда жашаган кыргызстандыктар менен жолугушууда. Ал Россия президенти Владимир Путин менен жолугушуунун жыйынтыктары, анын ичинде Россияда эмгектенген кыргызстандыктардын маселеси дагы талкууланганы тууралуу маалымат берген. Жапаров сыртта иштеп жүргөн кыргызстандыктардын алдында сүйлөп жатып, эң биринчилерден болуп миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жарлыкка кол коюлганын билдирген. Менин максатым элибиздин көйгөйлөрүн чечүү, кыргызстандык бардык жарандардын жумуш орундары менен камсыздап, татыктуу жашоого алып келүү. Ошондой эле чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн мекендештердин мекенге кайтып келүүсү үчүн жагымдуу шарттар түзүү, деген Жапаров. Президент Садыр Жапаров Москва шаарындагы мекендештер менен жолугушууда кыргыз студенттерине кайрылды. Мамлекет башчысы Орусиянын окуу жайларында 16 миңден ашык кыргыз жарандары билим алып жаткандыгын, алардын дээрлик жарымы квота боюнча бюджеттик негизде окуп жатышканын белгиледи. Силер жаңы муун Кыргыз өлкөсүнүн келечектеги өнүгүшүнүн негизги күчү болосуңар. Силердин билимиңер бул чоң ресурс. Окууну аяктагандан кийин мекенге кайтып келип, өлкөбүздүн көптөгөн тармактарынын жана секторлорунун өнүгүшүнө салым кошууга чакырам, деди Садыр Жапаров. Ал мамлекеттик кызматкерлер тандоо системин өркүндөтүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге кеңири токтолуп, анын натыйжасында жакшы билим алып, өлкө үчүн акча иштеп берүүгө даяр бүтүрүүчүлөр мамлекеттик кызматтарга орношууга мүмкүнчүлүк алышарын кошумчалады. Уважаемый Светлана Нурканжоевич, очень рад вас видеть. Несмотря на все эти сложности и ограничения, нам удается все-таки и лично встретиться и пообщаться. И сразу же хочу еще раз уже вот в таком личном формате поздравить вас со вступлением в должность президента Кыргызстана. Садыр Жапаров Путинге Кыргыз Республикасындагы саясий катачылыкты жөнгө салуудагы көрсөткөн көмөгү үчүн ыраазычылык айтты. Москвада Кыргызстан президенти Садыр Жапаров менен Россия лидери Владимир Путиндин жолугушуусу болду. Анда эмне сөз болгондугун Кремлдин саясий сайты кабарлады. Башында Жапаров Путинге Россия чакырганы үчүн ыраазычылык билдирген. Албетте, президент катары чет мамлекетке биринчи бул сапарын биздин мамлекеттин ортосундагы эки тараптуу кызматташуунун жогорку деңгээлин белгилейт. Биз стратегиялык өнөктөштүк менен союздаштык мамилени бекемдөө ниетиндебиз, деген Жапаров. Ал Россия Федерациясынын башчысына республикадагы саясий катачылыкты жөнгө салуудагы көрсөткөн көмөгү жана колдоосу үчүн ыраазычылык билдирген. Путин орус тилинин Кыргызстандагы макамы тууралуу кеп салды. Мен эки тараптуу кызматташууда өзгөчө маанилүү деген бир нерсени белгилей кетсем, ал орус тилинин расмий макамын сактап калганыңыздар. Бул биздин да, Кыргызстандын да жарандары үчүн маанилүү. Себеби тил Россия рыногунда эмгектенүүдө артыкчылык берет, кошумча экзамендерди талап кылбайт. Россияга келген кыргызстандыктар үчүн кошумча түйшүк жаратпайт. Дагы кайталап кетсем, бул эки тарап үчүн пайдалуу. Муну андан ары биргеликте колдоп кетебиз деген ишеним бар. Биз тараптан кыргызстандыктардын өз мекенинде орус тилин үйрөнүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бермекчибиз. Бизде бир катар пландар бар жана аларды жакшыртуу боюнча иштейбиз, деген Путин. Ал эми Жапаров орус тилинин макамы Кыргызстан үчүн да маанилүү экендигин айткан.
Путин Россия Кыргызстанга мындан ары да колдоо көрсөтөт. Россия Федерациясы Кыргызстанга мындан ары да колдоо көрсөтөт. COVID-19 пандемиясы менен күрөшүүдө дагы жардам бермекчи. Бул тууралуу Владимир Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго билдирди. Биз Кыргызстанга эпидемия менен күрөшүүдө жардам берип жаттык. Сиздер илдеттин жайылуусун оздуктоодо жуктургандардын санын азайтууда алгылыктуу иш алып барганыңыздарды белгилейм келет, деди Путин. Ал ошондой эле бул багытта кошумча чара көрүү керектиги боюнча Кыргыз тараптан каалоосун Россия биле турганын айтты. Колдон келген бардык аракетти жасайбыз, сиздерди мындан ары дагы колдойбуз, деди Путин. УКМК тарабынан кармалган Райымбек Матраимов ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Super.kg порталына укук коргоо органдарындагы өздүк булактар билдирди. Ал эми УКМКнын басма сөз кызматы бул боюнча маалымат бере элек. Азырынча Матраимов кайсы ооруканага жаткырылганы боюнча маалымат жок. Матраимов кылмыштык кирешелерди адалдоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. 20 февралда 1-Май райондук сотунда Райымбек Матраимовду баш коргоо чарасы каралып, ал 2 айга камакка алынган. Буга чейин Матраимов кан басымы көтөрүлүп, тез жардам чакырылып жатканы кабарланган. Эл чындыкты билсин. Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековду экс-президент макамынан ажыратуу боюнча 20 миңдей кол топтолду. Мурда президент Роза Отунбаева жана Сооронбай Жээнбековду экс-президент макамынан ажыратуу боюнча 20 миңдей кол топтолду. Бул тууралуу жарандык активист Чыңгыз Капаров Super.kg порталына билдирип, кол топтоо 5 февралда башталган. Бүгүнкү күндө 20 миңге чукул кол топтолду. Биздин максат 300 миң кол топтоо. Жерлерде кол топтоо уланып жатат. Биздин катарда мигранттар дагы бар, деп билдирди Чыңгыз Капаров. Буга чейин экс-президенттердин макамынан ажыратуу боюнча кол топтоо иштери башталганын, ага Роза Отунбаеванын 2010-жылы шайлоого катышпаганы, Сооронбай Жээнбековдун мөөнөтүнө мурда кызматтан кеткени себеп болушу айтылган. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев ооруп жаткандыгына карабастан иштегендиги үчүн алтын медаль менен сыйланды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ала тоо эл сыймыгы, алтын медалин, ардак грамотасын жана төш белгисин алды. Бул тууралуу тарыхчы профессор Асыкбек Оморов Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жарыялады. Ала тоо мекенчил инсандары коомдук кайрымдуулук фонду Камчыбек Ташиевке Ала тоо эл сыймыгы, алтын медалин, ардак грамотасын жана оорусуна карабастан көп иштегендиги үчүн төш белгисин тапшырды, деп жазган ал. Презентацияга фонддун президенти, экс-депутат Жылдыз Жолдошева, фонддун координаторлору жана мен катышты. Кыска убакыттын ичинде Ташиев өлкө бюджетин толтурууга жана коррупция менен кылмыштуулукка каршы күрөшүүбүзгө эбегейсиз салым кошту. Профессор ошондой эле ага ден соолук жана узак өмүр каалады. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.